Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Ысык-Көл областына караштуу Байет деген айылда турабыз да. Анан Чайка деген пансионат. Мына аркамда автоунаа токтотуучу жай. Аябай сонун жасалыптыр да, заманбап стилде жасалыптыр десек болот. Мындай чет өлкөдө ушундай жасашат да. Анан ушунун үстүн кытайлар негизи күн электростанциясы менен каптап коет. Бизде да каптаса болот. Мен негизи кайрылат элем ушул пансионат иштеткен өкүлдөр, мисалы бизнес өкүлдөрү жакшылап экономикага өтүп, ушул чатырлар азыр бош эле турат. Ушунун үстүнө күн электростанциясын орнотсо, мисалы могул жер аябай кененкен, ушул аянтчага жок дегенде эле 1 мегаваттка чукул күн электростанциясы батып кетет. Анан ошол болсо, ушул чоң пансионат жөн эле камсыздап коет да, оңой эле. Ашыкча электроэнергияны болсо жакшы тариф менен мамлекетке сата берсе болот. Азыр Ысык-Көлдө негизи электроэнергияга болгон баа коммерциялык тариф менен эсептелинет. Жок дегенде эле 4 сомдон кем эмес эсептелинип кетет да. 5 сом, 5,5 сомго чейин кетет да. Анан пансионаттарга менин оюмча ушундай 1 мегаваттка чукул күн электростанция орнотуп койсо, өздөрүн жайы бою сезондо камсыздайт. Анан ошол эле мезгилде ашыкча электроэнергияны мамлекетке жардам катары берип турса болот. Бул жардам дегенде эми акча ал жерде дагы сатат дегенди билдирет да. Мынакей достор, ушул жөн эле турган чатыр, орусча айтканда крышаларды жөн эле койбостон күн электростанциясы менен каптап койсо болот.